Өлкөбүздө кызамыкка байланыштуу абал курч бойдон калууда. 18 мартка карата кызамык менен ооруган 6081 адам катталган. Илдет жаш балдар арасында көбүрөөк кезигип, анын күч алышына ата-энелери балдарын эмдеттирбегени негизги себепчи болууда. Бул материалда кызамыкка байланыштуу эң көп кезиккен мифтер тууралуу сөз кылабыз. Биринчи миф: эмдөө кызамык оорусунан 100% коргобойт. Бул көз жазгыруу болуп саналат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, вакцинаны 2 жолу алган адамдардын 99% өмүрүнүн аягына чейин кызамык оорусунан корголгон болот. Андан сырткары ДСУ билдиргендей, эмдөө кызамыктан сактануунун жалгыз жолу болуп саналат. Кийинки миф: эмдөө кыйыр терс реакцияларды жаратат. Бул дагы көз жазгыруу. Дарыгерлердин айтымында, кыйыр терс реакциялар кадыр эсе көрүнүш, анткени организм ага кирген антигенге жооп берип жатат. Республикалык эмдөө борборунун маалыматы боюнча, эмдөө убактылуу жана көп байкалбаган реакция жаратышы мүмкүн. Мисалы, шишимикти, катууланууну жана дене табынын бир аз көтөрүлүшүн. Бардык реакциялар 2-3 күндүн ичинде дарыланбай эле өзүнөн өзү кетет. Үчүнчү миф: табигый түрдө иммунитетти жаратыш үчүн кызамык менен ооруган туура болот. Жалган. Эпидемиологиялык дарыгер Марина Малышева мындай ойлонуу таптакыр туура эмес деп эсептейт. Иммунитет эмдөөгө жана оорунун инфекциясына окшош жооп кылганы менен чыныгы инфекция оор өтөт жана баланын психикалык жактан артта калуусу, боор рагы же өлүм сыяктуу олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Кызыл түстөгү кийимдерди кийбесең, тамак ашты жебесең, кызамык менен оорубайсың. Жалган. Республикалык санитардык эпидемиологиялык борбордун эмдөө бөлүмүнүн жетекчиси Бурул Асыкбекова бул мифти төгүндөп, кызамыктан сактануунун жалгыз жолу эмдөө экенин белгилейт. Эмдөө аутизмдин күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Жалган. Бул миф 1998 жылы жарыяланган изилдөөдөн кийин пайда болгон. Анда кызамыкка, паротитке жана кызылчага каршы эмдөө менен аутизмдин ортосунда байланыш болушу мүмкүн деген тынчсыздануу айтылган болчу. Бирок кийинчерээк бул изилдөөдө бир катар олуттуу бурмалоолор аныкталган. Бул эмгекти жарыялаган журнал кийин аны кайра артка кайтарып алган. Ал эми аны жазган дарыгердин медициналык ишмердүүлүккө лицензиясы жокко чыгарылган. Кызамыкка каршы вакцинанын курамындагы антибиотик дүлөйлүккө жана бөйрөктүн маселелерине алып келиши мүмкүн. Жалган. Фактчек KZ редакциясындагы кесиптештерибиз тактагандай, Приорикс аталышындагы кызамыкка, кызылчага жана паротитке каршы вакцинанын курамында чынында эле неомицин сульфаты деген антибиотик бар. Бул антибиотикке аллергиялык реакция болушу мүмкүн. Бирок күнүмдүк жашообузда аллергенге туш болуп калуу ыктымалдык андан кыйла жогору болуп эсептелет. Өндүрүүчүнүн билдирүүсүндө Приориксте неомицин сульфатынын көлөмү 25 микрограммдан ашпайт. Бул доза ууланууга алып келбейт. Тыянактар: эмдөө кызамыкты алдын алуунун жалгыз натыйжалуу жолу болуп эсептелет. Эмдөө кыйыр терс эффектилерге алып келиши мүмкүн, бирок ал организмдин кадыр эсе реакциясы болуп саналат. Вакцинанын курамында чынында эле антибиотик бар, бирок ал ууланууга алып келбейт.